көп жыл жашоонун сыры эмнеде болот экен? Биз бир күнүнө канчалаган тирестерге кабылабыз. Канчалаган тирестерди, канчалаган кыймылдарды жасайбыз. Өзүбүздү машинадан да күчтүү деп элестетебиз да. Ишти эле беребиз. Но ал жөнүндө ойлонуу керек да. Жүрөк кантип атат? Боор кандай болуп атат? Нагрузкадан. Аны иштөө жөндөмдүүлүгү кандай? Нерв эмне болуп атат? Мээлерде кандай тирестер болуп атат? Аны исмат эттикпи? Булчуңдар кандай иштеди? Аны исмат эттикпи? Аны жөнүндө ойлобойбуз. Артерия венага кан тамырга айлангандан кийин артерия жүрөктүн басымынын негизинде жыйрылып жазылып басым берет дагы, анан кийин чачтын учунан буттун учу, колдун учуна чейин артерия барат. Кан барат. Кан барат, артерия кан. Кайтып келе атканда булчуңдардын жыйрылып жазылуусунун негизинде веналык кан тамырларынын чөнтөкчөлөрү жыйрылып жазылганда секин-секинден өйдөгө жыла баштайт. Ошентип келет. Ошон үчүн спорт менен машыккан адам шайыр болуп өзүн жакшы сезет. Спорт менен машыккан адам бир унду жүктөп алганда оор болуп, өзү кээ бир нагрузкага чыдабайт. Тепиштен чыкканда дагы чарчап, бир жүк көтөргөндө дагы тез чарчап, басканда дагы чарчап, автобуска жете албай, жүгүрө албай чарчайт. Дүйнө жүзү боюнча. Ошентет ажирение деген бар, билесиздер, а? Салмак, ашыкча салмак. Же болбосо мына оорулар көбөйүп атат, караңыздар. Индияга, башка жака барып операция кылдыруу. Ар бир адамдардын чөнтөгүгө жетпей атат да. Ошондуктан Алла Таала берген адам баласынын организми өтө чөндөмдүү да. Бирок көп чыгым менен эмес, ооруп калгандай эмес, өзүмдүн как тажрыйбамды, өзүмдүн специалистimi, өзүмдүн методология менен китептерди окуп, көп тренер, жакшы тренерден машыкканымдын негизинде анан адамдарга азыр ушуну Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып берсеңиз, көрүүчүлөргө кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз жана иш тажрыйбаңыз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Женали Көнбек Жолбосович 1964 жылы Ош областынын Кара Суу районунун Мөнөк айылында төрөлгөнмүн. 1981 жылы Дзержинский атындагы орто мектепке окууга киргенмин. 81 жылы бүттүм. 71 жылы окууга кирип, 81 жылы бүткөнмүн. Ошол эле жылы Жалал Абад шаарындагы Педагогикалык Пушкиндеги атындагы дене тарбия отделениясына сабакка окууга киргенмин. Ал жерди бүтүрүп 1982 жылы 82-84 жылы Чехословакия шаарында өзүмдүн багы кызматымды аткарганмын, армияда болгонмун Чехословакия шаарында. Андан келип 85 жылы ошол Пушкин атындагы окуу жайын аяктаганмын. Ошол эле жылы 11-кесиптик окуу жайда өз ишимди уланта баштадым. Дене тарбия мугалими болуп. Андан 86 жылы иштеп атып эле анан Бишкектеги дене тарбия институтуна тапшырганмын. 86 жылы дене тарбия институтуна тапшырып, аны 91 жылы Бишкектеги дене тарбия институтун аяктаганмын. Иш тажрыйба 11-училищеде башталган. 90 жылы технологический техникумга ишке кирдим. Андан кийин эле техникумдан кийин Кыргыз Өзбек университети болду. Кыргыз Өзбек университетинде 2000 жылга чейин иштедим. Андан 2000ден 2005 жылга чейин Ош технологиялык университетте иштедим. Дене тарбия мугалими болуп. Андан кийин азыркы 2005 жылдан бери азыркы күндө Ош мамлекеттик университетте дене тарбия адисинде дене тарбия мугалими болуп иштеп жатам. Дене тарбия тармагына кантип келип калдыңыз? Бул кесипти тандоого эмне себеп болуп калды? Бул дене тарбия адисин тандаган себеби буга мен өзүмдүн жашоо шартымдагы өзүмдүн жашоомдо дагы ушундай нерсе болуп калды. Кичине маалымда сууга чөмүнүп атып чүгүп кеткенмин. Канча жашыңызда? Мектеп жашыда анда, 10-11 жаштарында. Анан больницага барып, анан врач мага сунуштаган. Эки жолдун бирөөнү тандаш керек. Же кыймыл аракет жасаш керек, же кыймыл аракет жасабай жөн жүрүш керек деп врач мага өпкөмө суу өткөндөн кийин ушундай эки жолду сунуштаган. Андан кийин мен денени чыңдап, өзүмдү спортко жана кыймыл аракетке даярдоону макул көрдүм. Ошон үчүн мен ушул дене тарбия адисин тандап алып, ошол себептен дене тарбия адисин тандап алганмын. Кийин өзгөрүүлөр болду? Мен өзүмдүн тажрыйбамда дене тарбия адиси менен мен 4 жаштан баштап чуркай баштаганмын.
күндө эртең менен чуркаш элем. Өз алдыңызча. Өз алдымча күндө эртең менен. Түштөн кийин 2 саат ар кандай көнүгүүлөр жасачу элем. Кийин чоңойгондо 10 класста гирлер менен иштей баштадым. 16 килограмм салмактагы гир деп коет да. Көтөрүп. Аны көтөрүп, башка кылып, 9-10 класста ошо менен машыктым. Үйдө өз алдымча машычумун. Саарлап дагы кышын, жазын баары бир болчу мага. Күнүнө эртең менен чуркап, кечинде өз алдымча машыгат элем. Булардын баардыгын даярдап берген үйдө бар жок атам условияны түзүп берген. Өзүмүн кичине машыга турган бөлмөдө болчу менде, кышын, жазын. Даже ата-энем мага тамактанган маалда, мен Тернөкөдө болсом, печканын үстүнө коюп коймокчу эле да, тамактычы. Кийин бүткөндөн кийин өзүнө алат. Жейреттеп да. Жеттеп. Ошентип анан кийин спорт жаатына жакшы көңүл буруп, ошол жолду тандап, азырга чейин ушул жолдомун. Кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз? Бул тармак боюнча билимиңизди кайдан алдыңыз эле? Биринчи Жалал Ата педагогикалык училищаны бүттүм. 81-85 жылы. Андан кийин 86-91 жылы Бишкектеги физкультурный институтта окуп, аны аяктадым. Иш тажрыйбада 11-учурда жүргөндө бир жеңил атлетика боюнча бизде дене тарбия сабагы болот, сабактан кийинки даярдануучу болот да, машыгуу тренировкалар. Ар бир окуу жайда сабак өтөсүн, анан кийин спорттун түрү боюнча балдарды мелдешке даярдашыбыз керек да. Мен ошол 85-жылы 11-учурда жеңил атлетика боюнча машыктырып, 85-жылдан 90-жылга чейин жылына 48 окуу жайлар ортосунда мелдеш болчу жылында. Жылына общкомандный биринчи орунду алып, биринчи орунду алат элек да. Төрөгелдиева деген кызыбыз, Кулбакина деген кызыбыз, абдан жакшы тырышчаак, Бактыгүл деген кызыбыз болчу 13-жашта. Өзүнүн баягы жалпы командалык жылда училищалар, окуу жайлар арасында биринчи орунду алат элек. Анан кийин техникум Кыргыз-Өзбек университети болду. Ал жерде баскетбол боюнча балдардын ийримин жетектеп, ал жерде Сергей Ли, Жакенов Каныбек деген балдарыбыз бар эле. Ал жерде дагы балдар арасында, чоң окуучулар арасында баскетбол боюнча биринчи орунду алчу элек. Командабыз өтө жакшы машыгышчу эле. 2000 жылдан 2005 жылга чейин Ош техникалык университетинде болуп, ал жерде баскетбол боюнча машыктырып, но кыздар болду ал жердечи. Баскетбол боюнча кыздарды машыктырып, ал жерде Аня, Алсу, Дамира деген кыздарыбыз болчу. Жогорку окуучулар арасында, кыздар арасында дагы баскетбол боюнча биринчи орунду ээлегенбиз. Ошол эле жылдары Оштууда эркин күрөш боюнча дагы машыктырып, анда экинчи орунду ээлегенбиз. Андан кийин 2005-тен Ош МУга келдик, Ош мамлекеттик университетине. Ал жерде эми жеңил атлетика боюнча жетектедик. Кызыл Кыяр шаарында болгон жогорку окуу жайлар арасында жеңил атлетика боюнча мелдеште биз Ош МУнун курама командасы 10 бала 10 кыз машыгып, бизде жеңил атлетикада балдар кыздарды бир эсептейт да командный. Ошондо биринчи орунду алганбыз. Андан кийин дагы ушундай ар дайым байгелүү орундарды алып, Ош МУда Казыбеков Алмаз деген жигитибиз, Жамшытбекова Алымкан, алар Кыргызстандын бир канча жолку чемпиондору, өзүнүн дистанциясында Кыргызстан командасынын сборныйынын мүчөлөрү болушкан. Азыркы күндө дагы Ош МУда иштеймин, дене тарбия адисинде дене тарбия адистерин даярдайбыз. Иш жолуңузда жана спорттук карьераңызда кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, өзгөчө сыймыктанган жетишкендиктериңиз жөнүндө айтып берсеңиз? Өзүңүз кандай? Мен өзүм Кыргыз Республикасынын дене тарбиянын отличный деген наамды алганмын. Ошондой эле мына жеңил атлетика деген китеп 2016-жылы чыккан. Ошондой эле жеңил атлетика деген китеп мына Министерственный гриф менен 26-жыл быйыл чыкты. Мына министерствонун приказы, министерственный гриф, министерственный приказ. Анан статьялар жазылып атат. Былтыркы жылда эсебинен 2 Россиядан статьям чыкты.
Жылда Ош шаарында Ош Моорда 3төн статьялар чыгат. Практикалык иштер боюнча Ош Моорда дагы биз жолдошу Аскат экөөбүз жалпы дене бою даярдоо деген сабак бар. Ошол боюнча жогорку окуучулар арасында мелдеш болуп, 2 жыл тең Кыргызстандын биринчилигин алганбыз. 2 жыл катар. Ошо жалпы дене бою даярдоо жогорку окуучулар арасында. Ушундай иш тажрыйбалар, мынандай методикалык колдонмолор иштелип атат. Доценттик боюнча бизде ар жылы 5 жылда бир конкурс болот. Быйыл дагы Кудай каалап насип кылып, мына кече 29-июнда окумуштуулар кеңесинин чечими менен дагы 5 жылга доценттик орунга шайланып конкурстан өттүм Кудай кааласа. Кыргыз Өзбек университетинде 2 жыл достук спорт клубун башкардым. Ош технологиялык университетте 2 жыл спорттук клубду башкардым. 2009 жылдан 12 жылга чейин Ош мамлекеттик университетте 4 жыл кафедра башчысы болуп иштедим. Азыркы күндө мен сиздерге айттым, 29-июнда 26-жылы шайлоодон доцент деген наамга ээ болдум, шайлоодон өттүм. Куттуктайм ака. Рахмат. 2026-жылы жарык көргөн окуу методикалык китептериңиз үчүн арналган жана негизги максатыңыз эмнеде? Мисалы, баягы сиздерге мына көрсөттүм китептерди. Мына 26-жылы чыккан. Бул жеңил атлетика боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, дене тарбия адисинде биздин көп адистер боюнча кыргызча китептерибиз өтө аз да. Мисалы, азыркы маалда баскетбол боюнча кыйыныраак, футбол боюнча бар кыргызча китеп, волейбол боюнча бар кыргызча китеп, теория методика деген Мамытов авторубуз бар, бул жөнүндө да кыргызча китеп бар. Жеңил атлетика боюнча мисалы Кыргызстан боюнча биринчи деп айтсак болот мына китепти. Көлөмү өтө чоң, 267 бет, бирок министерстводон гриф менен чыкты. Бул китепти азыр жөнөкөй эле элдер сурап атат да, алып окусак болобу деп. Булар кимге арналган өзү? Бул китептер негизинен бизде мектептерде, колледждерде, жогорку окуу жайларда жеңил атлетика боюнча мугалимдерге өтө жакшы колдонулат. Анан кийин ошолор үчүн арналган. Мелдештер, жеңил атлетика мелдештерди кантип өткөзөт, жеңил атлетиканы кантип сабакты өтөт, ар бир түрдүн методикасы боюнча кантип үйрөтөт. Мисалы, жеңил атлетиканын өзүнүн классификациялары болот да. Бир канча түрлөрдөн турат. Мисалы, прыжки деп коет, бег деп коет, барьерный бег, эстафетный бег деп, ошолордун түрүнүн баардыгы камтылган бул жерде. Ошону кантип өтүш керек, кантип үйрөтүш керек, ошол жөнүндө жеңил атлетика боюнча мелдештер жөнүндө дагы өтө кеңири жазылган бул жерде. Кантип өтүш керек, кандай документтер болот, протоколдор кандай белгиленет. Ошол мугалимдерге жеңилдик болсун деп ушул китепти аракеттендик. Бирок бул мисалы бул китеп 2016-жылы чыккан болсо, бул 26-жыл болуп атат. Эми бул убакыт өтө берет экен, бир нерсени жаратыш үчүн болгондо дагы бул министерство гриф менен да. Ошон үчүн буга өтө көп убакыт кетти. Чыгармачыл, методикалык колдонмолор өтө көп убакытты талап кылат экен да. Интернеттен баракчалардан бизге жазып атышат да. Мен да ошол физкультура тармагында заочный окуйм, ушуларды алып окусам болобу деп да, экземплярлары барбы, сатууга чыкканбы? Бул мына 26-жылы чыккан китеп сатууда жок. Себеби биз өзүбүздө экземплярлары бар. Себеби мына министерство гриф менен буйрук чыгарып берди, бирок алар каржылашпайт экен да. Китепти чыгарууга каржыга алар каржы маселесине жардам беришпейт экен. Аны авторлор өзү чыгарыш керек экен. Мына аркасында жазылып турат. Жолдошев, Женалиев, Узакбаев деп ушул 3 адам биригип өзүбүз каржылап чыгардык да. 500 экземпляр. Магазиндерде сатыкта жок. Университеттерде эле барбы? Биз университеттерге сунуштадык. Ошто Кыргыз Өзбек университети, педагогикалык университет бар. Ошолорго сунуштадык, ошолор алышты. Баткенден, Жалал Абадтан, Бишкектен физкультурный академия алам деп атат. Анан негизги массага магазинге чыгарганыбыз жок. Себеби ал 500 данасы чыгардык. Өзүнүн авторлорду азырынча бир канча даналап бар да. Магазиндерде башкаларда чыккан жок.
Калганынан барбы же олордун деле экземпляр жокпу? Калгандары дагы негизинен баягы мен айттым го. Буну 3 адам болуп чыгарсак, калган мына ал жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 китепти мен өзүм каржылап өзүм кылдым да. Ошон үчүн булар дагы магазиндерге чыккан эмес. Себеби каржылоо маселесине келгенде жазып которуп жазыш өзүнчө, каржылоо өзүнчө болот экен да. Ошон үчүн алардын дагы экземплярлары өтө көп эмес, магазиндерде жок. Сиз эмне үчүн чыгыш маданиятына кызыгып калдыңыз? Бул кызыгууңуз качан башталып, жашооңузга жана кесиптик ишиңизде кандай таасир берди? Мына азыркы маалда мына өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзү боюнча Брус Лини бардыгы билишет да. Чыгыш маданиятына кызыгып калган себеби чыгыш маданияты Европанын илиминен айырмаланат да. Европада спортту профессиональный жагы жакшы бар. Бирок адам ар бир личностты тарбиялап, ар бир жеке адам тарбиялап, ар бир жеке адамдын ички органдарын эске алып, мисалы өзүңүздөр билесиздер, мына чоң спортто 35-28 жаштан спорттон кайтышат да. Чыгыш маданиятында 90го чыгып 9-чу мастерге ученик болуп кириптир. Же болбосо Давос системасында Биян Чужиян деген автор 800 жыл жашаптыр. Бизде мусулманда пайгамбарларыбыз 900ден ашык жашаган деп айтылат. Китептерде бар. Ошондуктан мен өзүм азыркы күндө дагы мына 4 жыл училище, 5 жыл институтта окудум. Дене тарбия адис катары. Мага азыркы күнгө чейин ушул чыгыш маданияты менен күнүнө машыгамын. Азыркы күндө Багуа деген мектептин методикасы менен машыгабыз. Буга чейин бизде Исаак Макенака деген болгон. Макен агайыбыз карате до боюнча. Адам ашканбыз 85-жылдары Ак Каркырада. Анан айырмасы мисалы формада адам баласынын жашы ар кыл болушу мүмкүн да. Мисалы мен азыр 62 жаштамын. Чыгыш маданиятын тандап алганымдын себеби жаш деген болбойт да. Потенциал күчтүү да. Иштөө жүзөмдүүлүктү дагы жогору кармаса болот да. Бизде негизинен пенсияга чыккандан кийин эле карыдым деп өзүн көп нерседен тыйып, кыймылдардан тыйып, бош коюп эле ушинтип айтышат да адамдарчы. Мына движение это жизнь. Биз кыймылдашыбыз керек. Ошондуктан чыгыш маданиятында бул жөнүндө өтө жакшы айтылып, өтө жакшы ийгиликтер болот да. Бир адам 1000 адам менен таймашып чыгып кеттир чыгыш маданиятында. Ушундай жакшы жактар. Анан кийин ички органдар жөнүндө жакшы берилген чыгыш маданиятындачы. Йога, сыгун, даос, тибеттик көнүгүүлөр. Ошондон кийин дене тарбия адиси өзүбүздүн ар бир адамдын, ар бир жеке адамдын жашоосунда, организминде жакшы ийгиликтер болуш үчүн ушундай информацияларды алыш керек да. Ошон үчүн мен көбүнчө чыгыш маданиятына көңүл бурам. Ошол жерлерде жакшы нерселерди алышка аракеттенем. Ошол жерде жакшы нерсе менен өзүм да машыгышка аракеттенем да. Ошондон мен ушул жака көп көңүл буруп жатам. Ошол көп жыл жашоонун сыры эмнеде болду экен? Даос системасында секрети молодости долголетия деген көнүгүүлөр бар да. Вот ошол жерде айтышат. Жазылат, автор айтат да. Негизги нерсе күнүмдүк жашоодо 7 эмоция бар. Ушул эмоцияларды биз күнүнө өзүбүздү кармап, өзүбүздү ошого даярдап, өзүнүн организмибизди, ички организмибизди ошого даярдасак, биздин ички органдардын иштөө жөнүнөн жогорулайт, жашообуз зарат. Ошондуктан ушул системаларга көңүл бурганыбыз ошодон да. Психологдор айтат го, мисалы жин келгенде стресс, депрессиялар денеге блок болуп калып калат экен да. Ошолорду чыгарууга жардам береби ошондой? Мына караңыздар. Мисалы бир эле нерсе мусулманчылыкта да айтат. Кичине ачууңду жута билсең пайгамбар болосуң. Азыркы убакытта караңыздар, эмне психологический стресстер өтө көп да. Мисалы эртең менен эле турганда
ада уже ой пайда болот да. Кээ бирөөлөр иши жоктор болушу мүмкүн. Эмне иш кыламын? Же болбосо үйдөн турганда эле тиричилик. Балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар, окуйт, башка кылат. Uykudan turganda başladı problemler. Biz adam balası günde ertemen tur maşinanı kızıtat. Maşinasına pul ketkende anı oylayt. Bırak özünde onu oylayt da. Biz bir gününe kançalagan treslerge kabılabız. Kançalagan treslerdi, kançalagan kıymıldardı жасайбыз. Biz özümüzdü maşinadan da güçlü de elestетебиз da. İştile berебиз. No al жөнүндө ойлонуу керек да. Жүрөк канча атат. Боор кандай болуп атат. Нагрузкадан. Аны иштөө жөндөмдүүлүгү кандай. Нерв эмне болуп атат. Мээлерде кандай терестер болуп атат. Аны снимать эттикпи? Булчуңдар кандай иштеди? Аны снимать эттикпи? Аны жөнүндө ойлобойбуз. Биз өзүбүздү күчтүү машинадай ойлойбуз. Көңүл бурбайбыз да негизинен. Негизинен адам баласы көбү, бардыгы эмес. Көбү көңүл бурбайт да. Өзүнүн Алла Таала берген организмди ар дайым боло берет деп ойлойбуз да. Ошондой деңгээлде иштей берет. Ошондой жаш жүрө беребиз, аарыбайбыз, же болбосо оорубайбыз дегендей маани бербейбиз да. Тамакты да ылгабай жей беребиз. Тамакта дагы, кыймыл аракетте дагы күнүмдүк режимде. Адам баласынын жашоосу күнүмдүк режим менен тыгыз байланыштуу болот. Ушуларга көңүл бөлсөк, анан узак жашоого мүмкүнчүлүк болот экен да. Вот адам баласынын узак жашоосуна өбөлгө мына өзүбүз эле элестетели. Машина, жаңы машинаны алганда эле 3-4 жылда эле күйүп койсо болот да, аны каттык иштете берет. А бирок аны 15-20 жыл минсе дагы болот да. Түзөтүп, оңдотуп карап. Адамдын организми мына караңыз да. Ысыкта дагы жашайт. Суукта дагы ыңгайлуу. Машина бензин жок болсо жүрбөй калат. Адам аз курса 40 күнгө чейин жүрө алат. Мына космический корабль секундына 11 километрден ашык учат. Бир жер бузулса ондай алат. А биз адам баласы бир жерин кесип алсак, ал өзү оңдоп коет организмибиз. Бүтүлүп калат. Бүтүлүп калат. Себеби Алла Таала бизди ушундай жараткан. Ошон үчүн биз өзүбүз ойлосок, өзүбүздүн жөндөмүбүз да болот. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, көп курсак толгондон кийин аны сөзсүз иштешибиз керек да. Антип бербесек баланс бузулат. Ожирение, семирдик пайда болот. Азыр өзүңүз билесиз, ожирениеде көп адамдар кыйналып жүрбөйбү? Ооба, бизде тойлор көп болот. Түнү саат 11-12 жеп жатып алабыз. Ошодон болобу? Ашказан бар, түнү менен иштеп жүрөт. Ал бир жагынан туура. Адамдын организмин белгилүү медик Ибн Сина айткан. Ал далилдеген. Мисалы ууну адам ичкенде өлөт да. А Ибн Сина далилдеп анын дозаларынан берип атып акыры ого дагы жеткизген да. Өлбөй турган. Дозалары менен. Ошон үчүн метод деген бар. Методология деп коет. Ар бир нерсеге жетиш үчүн өзүнүн шагына шаг дейт. Кадам, убакыт, күн, ай, жыл. Анан өтүп бир нерселер пайда болот. Анан өтүп бир нерсеге даярданат. Мен ошол көнгүлөр жасап, мына февралда баштадыкпы, февраль, март, апрель, май неме шишиктерим кетти да, төрөттөн кийинки шишиктерим кетип калыбыма келдим, бирок вес кеткен жок. Вес дагы эле ошол бойдон. Анан шишиктер кетет экен, мурункудай баандай көп сыгылбай деле калдым. Анан дене жеңил болуп калат экен да, жасабай койсом 2-3 күндө уже билинет да. Дайым жасап жүрсөм, мындай туура дем алуулар жаш пайда берип атабы, арыктадым да мен. Караңыздар, мисалы адам баласынын организми артерия, веналык кан тамырлары бар. Муну билебиз, бири кызыл, бири жашыл. Бири энергия менен бай, бири көмүр кычкылтек газын алган. Ал биздин денебизде чачтын учунан колдун учуна чейин капиллярларда жылат да, чоң кан айлануу, кичине кан айлануу. А бирок биздин организмибизде дагы анча-мынча баягы суставтар, хрящтар бар экен да. Аларда нервтер болбойт экен. Аларды ошол жердеги булчуңдун иштөөсү негизинде питаться этет экен да. Ошондуктан движение это жизнь деген ушудан чыккан экен. Биз кыймылдашыбыз керек. Бизде канчалаган клеткаларыбыз бар, булчуңдар бар.
Biz kança жашайбыз? Bir günde 24 saat var. İşke barabız, başka nerse menен alakсыйбыз. Anан biz özümüzdün bulçуңдарды кээ бир моментте унутуп коебуз да. Bir günde belgili bir bulçуңдар иштеп калат да. Калган bulçуңдар иштебей калат. Biz сунуштаган көнүгүүлөр ошол адам баласынын организминде бүт дене бойду, бүт булчуңдарды иштетүү, аң сезимди иштетүү, психологический тирештерден арылуу, өзүн жакшы жашоого үндөө, өзүн жакшы сезүү, өзүнүн иште жөндөмдүгүн жогорулатуу. Ошолордун методологиялары, көнүгүүнүн түрлөрү болот. Ошолорду сунуштайбыз биз. Бул биздин өзүбүздүн тажрыйбабыздан, өзүбүзгө текшерип, анан сунуштап атабыз бул нерселерди. Буларды бир канча китептерден, бир канча мастерлерден үйрөнгөнбүз. Адамдарга себепкек жашоо образын калыптандыруу үчүн кандай негизги кеңеш берет элеңиз? Мына бая эле айтып кеттик. Адам баласы күндө эртең менен турганда машинаны кызытат, өзүнүн ден соолугун ойлошпойт да. Мен сунуштайт элем, күндө эртең мененки физиологиядан башталат. Күндө эртең менен өзүнүн пульсун текшериш керек. Өзүнүн дене боюн, адам баласынын организминде энергия айланат. Чакралар деп коет, кундалин деп коет. Ошолордун айлоо жөндөмдүүлүгүн, мисалы, кышында баарыбыз от жагабыз. От жакканда печканын канайы ышка толуп калат го. Биз ону алып кагабыз. Өз убактында тазалайбыз. Анан печке жакшы күйүп калат. Адамдын организминде да энергия жүрүүчү каналдар тазалашыбыз керек да. От энергия жүрө турган меридиандарды тазалайбыз биз. Мисалы, артерия венага кан тамырга айлангандан кийин артерия жүрөктүн басымынын негизинде жиырылып жазылып басым берет дагы, анан кийин чачтын учунан буттун учу, колдун учуна чейин артерия барат. Кан барат, артерия кан. Кайтып келетканда булчуңдардын жиырылып жазылуусунун негизинде веналык кан тамырларынын чөнтөкчөлөрү жиырылып жазылганда секин-секинден өдөгө жыла баштайт. Ошентип келет. Ошон үчүн спорт менен машыккан адам шайыр болуп өзүн жакшы сезет. Спорт менен машыккан адам бир унду жүктөп алганда оор болуп, өзү кээ бир нагрузкага чыдабайт, тепкичтен чыкканда дагы чарчап, бир жүк көтөргөндө дагы тез чарчап, басканда дагы чарчап, автобуска жете албай, жүгүрө албай чарчайт. Ошентет да. Ошондуктан кыймыл аракет керек. Себеби баланс болуш керек. Веналы кан тамыр келип, артерия менен кичине кан айлануу менен чоң кан айланууга. Артерия неме? Ошол жолду ошо 1 сааттык эле көнүгүү чечип коебу. 1 саат эртең менен күндө эле 1 саат машыксак эле болду. Башка эч нерсе кылбай. Жок дегенде 5 минутага чейин. Жок дегенде 5 минутага чейин. Машыгыш керек. Өзүнүн ден соолугуна кызыккан адамдар, мисалы менде 1 сааттан өтүп кетет күнүнө. Мен да ошентип. Көнүгүүлөр. Ар бир адамдын өзүнүн ден соолугуна, ден соолукка койгон инвестиция бул. Өзүнүн ден соолугуна койгон инвестиция. Бул көнүгүү жасоо бул өзүнө инвестиция кылып атат. Буну биз көңүл бурбайбыз да. Алиса барганда көңүл бөлөбүз. Качан барып жатканда эстейбиз өзүбүздүчү. Жок, күнүн өзүбүзгө инвестиция кылышыбыз керек. Өзүбүз ойлошубуз керек да. Биринчиден акча үнөмдөлөт, экономдолот. Аны азыр базар экономикасында айтпай койсо деле болот. Мына азыр көрүп атасыздар. Мисалы, көбүнчө мурункудай өкмөттүк бекер больницалар аз да. Почти жок эсе эле. Азыр 25 миңден 30 миңге чейин 10 күн жатам десе. Бул 10 күндүк курс деле лечение болуп кетеби, кетпейби, буну Алла өзү билет. Но шифасын берсин бардыгына, бардыгы аракеттенет. Ошондуктан бул биз сунуштап аткан көнүгүүлөр, биз сунуштап аткан методология бул изилденген, китептерде жазылган, күчтүү мастерлер далилдеген көнүгүүлөр булар. Буну ошол ички органдар, мисалы өпкө, бөйрөк, немелерге, селезенкаларга берип атабыз. Олор ооруганда ошону сакайтыш үчүн же алдын ала таза өпкө, боорлорду машыктырыш үчүн, иштөө жөндөмдүүлүгүн жакшыртыш үчүн берилеби? Көпчүлүгү азыр ооруган, давлениясы көтөрүлгөн адамдар кайрылтат да. Ошондой бая биз айтып кеттик го. Биз ооруп жатканда анан өзүбүздү эстейбиз да. Алар биз сунуштаган көнүгүүлөр, мисалы, өпкө иштеп атат. Өпкөдө 5-7 литр кычкылтек болсо, анын машыгуунун негизи менен 15 литрге жеткизсе болот. Биз сунуштаган көнүгүү ошол ар бир органдын иштөө жөндөмдүгүн жогорулатуу, аны профилактикалоо.
Сунуштан көнүгүүлөрдө жүрөккө өзүнчө бар, боорго өзүнчө, өпкөгө өзүнчө, бөйрөккө өзүнчө, селезенка, көктал буга өзүнчө ошол органдардын иштөө жүйөлөрүн жогорулатуучу көнүгүүлөр бар. Туура дем алуу үчүн ошол 5-7 литрди 15 литрге жеткизе турган көнүгүүлөр бар. Дем алуунун 4 түрү бар. Өпкөгө абаны толтуруунун, таза кычкыртек менен байытуунун жолдору бар. Ошондой көнүгүүлөрдү берип атабыз биз. Ошондой көнүгүүлөрдү сунуштайбыз. Ошондой көнүгүүлөрдү элдерге жеткизебиз. Ооруган адамдарга мүмкүн эмеспи ошондо? Бул сунушталып аткан көнүгүүлөр баягындай сынып, авария болуп, критический моменттерде ошондуктан биз көбүнчө сунуштайбыз врачтарга кайрылыңыздар деп. Калган маалда движение это жизнь дейт. Калган маалдарда ар кыл убакта, ар кыл жаш өзгөчөлүктө өзүн шайыр сезип, өзүн жакшы сезүү үчүн баягы көнүгүүлөрдүн баардыгынын зыяны жок. Операция болгондорго болбойт, жаңы төрөгөндөргө болбойт. Ошондуктан биз сунуштап атабыз. Врач менен макулдашыш керек. Ар бир адамдын, ар бир райондун өзүнүн медпункттары болот. Ошол жерде медиктер болот. Ошолор менен пикирлешип, карашып туруп, ошолор өздөрү айтат. Анан дагы бир суроо түштү да, бир адам давлениясы постоянно көтөрүлүп жүрөт экен, жүрөгү ооруйт экен, азыркы учурда дагы высокий дейт. Анан ошол бирок врачтар машык дептир да. Жеңил көнүгүүлөрүн ошол машыгырса болобу? Мына машыгууда ошондуктан биз методология жеңилден ооруго дегенибиз ошол да. Мисалы көнүгүүнүн түрлөрү бар. Дозировка деп коет бизде. Йогада 4/1 бөлүгү дейт, 1 секундтун 4/1 бөлүгү. Ошодон башташат. Ошондуктан көнүгүүнү биз силерге сунуштайбыз. Чарчасаңар токтотуп коюңуздар. 1-ден 8ге чейин. Вот дозировка. Жеңилирээк, аз-аздан, ар дайым, анан секин баралы көтөрүлө берет. Давлениялар нормалдашышы мүмкүн. Нервный психологический стресс снимать этилиши мүмкүн. Көнүгүүлөрдүн негизиндечи. Мисалы, өтө каттык жини келип калганда бир канча жолу дем алып, дем чыгарып койсо, нервный психологический стресс оңолуп калат. Караңыздар. Биздин өзүбүздүн абалыбызды көнүгүүлөрдүн негизинде башкарайлы деп атабыз. Ошого сиздерди үйрөтөйлү деп атабыз. Өз алдынча машыгууга силер көнгүлө деп атабыз бизчи. Ошону каалап атабыз биз. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша кандай ден соолукту чыңдоо методикаларын сунуштайсыз? Балдар, жаштар, улуу курактагы адамдарга ошо адамдар үчүн айырмачылыктары кандай машыгуунун? Айырмачылыктары барбы же баары бир түрдүү эле машыгырса болобу? Жок, биз мына 3 күндүк же 7 күндүк 10 күндүктөрдө биз басууну сунуштап атабыз. Себеби адам баласы ар кыл жашта болушу мүмкүн. Басуу эч кимге зыяны жок. Чуркаганда бөйрөктөрү ооруп, кыйналышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ошол күндөгү машыгууларда сөзсүз аз-аздан 1 километрден, 1,5 километр, 2 километр, 3 километрде басууну сунуштап атабыз. Басканда дагы катуу темпте эмес. Өзүн кыйнабай. Жаш өзгөчөлүк сөзсүз эске алынат. Мисалы караңыздар, мектеп жашындагылар, студенттик мезгил, же болбосо жаш образы үйлөнгөндө, балалуу болгондо. Мисалы караңыздар, 18 жаштан 24 жашка чейин. Анан 35 жаштан 45 жашка чейин. Анан пенсионный возраст 58 жаш аялдар, 63 жаш эркектер. Анан пенсиядан кийинки маал. Ушулардын баардыгына кайсы жаш өзгөчөлүктө болбосун, басуунун зыяны жок. Басуу көнүгүүн биз жакшы сунуштаганбыз да. Хадба. Таза абада басуу, суунун жээгинде басуу, токойлор, парктардын ичинде басуу. Ушул көнүгүү айрыкча жаш өзгөчөлүгүнө карабайт. Ушул баардыгына сунуштаса болот. Анан биз айтабыз, күнүнө 5 секундтан кыскарт. Убактысын. Дозировка. Бирок ошол эле километрди Ошол эле километр, бирок күнүнө 5 секундтан азайтабыз да. Ошондо ички органдардын иштөөсү жогорулайт. Өзүн жакшы сезет. Формага келе баштайт. Эмне үчүн ден соолукту чыңгоо багытына өзгөчө көңүл буруп келесиз? Бул жолду тандооңузга эмне себеп болду эле? Азыркы күндө мына негизинен дүйнө жүзү боюнча ожирение деген бар, билесиздер,
салмак, ашыкча салмак. Же болбосо мына оорулар көбөйүп атат, караңыздар. Индияга, башка жакка барып операция кылдыруу ар бир адамдардын чөнтөгүгө жетпей атат да. Ооба. Ошондуктан Алла Таала берген адам баласынын организми өтө жөндөмдүү да. Бирок көп чыгым менен эмес, ооруп калгандай эмес, өзүмдүн как тажрыйбамды, өзүмдүн специалистimi, өзүмдүн методология менен китептерди окуп, көп тренер, жакшы тренерден машыкканымдын негизинде анан адамдарга азыр ушуну мен сунуштап жатам да. Бирок алар жолдорун, дозировкаларын билбеши мүмкүн да. Көнүгүүнүн түрлөрүн, ал көнүгүүлөр организмге сиңире алабы, сиңире албайбы, кандай деңгээлде сиңире алат, ошондой порс менен берип атабыз да биз, как специалист катары. Ошондон ушул жолду тандадым да. Адамдарга жок дегенде өзүңүн билимиң жөнүндө кичине пайдаң тийсин адамдарга. Ошонун жолдорун айтып берүү, көрсөтүп берүү, жасап берүү, ошону жөнгө салуу. 60 жаштан жогорку адамдарга кандай машыгууларды сунуштайсыз? Алардын ден соолугун чыңдоо үчүн кайсы көнүгүүлөр эң коопсуз жана натыйжалуу деп эсептейсиз? 60 жаштан. Мына мисалы биздин мусулмандарда пенсияга чыккандан кийин эле көп нерсени өздөрү тыя баштайт да. Бирок адам баласынын организми алкыр, 60 эмес, ал 80ге чыгышы мүмкүн, 70ге чыгышы мүмкүн. Ого чыгыш үчүн ал өзүнүн ден соолугу жакшы болуш керек да. Ошондуктан мен 60 жаштан жогоркуларга сунуштайм. Мечтать не вредно деп коет. Адам баласы бүгүн жакшы, эртең андан да жакшы болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүн эч кандай эмоцияга алдырыш керек эмес. Дем алуучу көнүгүүлөр жасаш керек. Булчуңдарга көнүгүүнү беришибиз керек. Мисалы, булчуңдар канча иштесе, терode ошончо омоложение болот. Жаш өзүнө карабашы мүмкүн. Мисалы, 60га чыккан адам 40та чыкпаган адам жасабаган нерсени жасашы мүмкүн. Көнүгүүлөрдү. Ийилчек болушу мүмкүн. Чыдамкайлуу болушу мүмкүн. Аларга деле ошол эле нерсени булчуңдарды иштеш керек, негизги нерсе. Жаш өзгөчөлүк бул жерде влиять этпейт. 60 жаштан жогоркулар деле басса болот, чуркаса болот, ушундай деңгээлге жетсе болот, өзүн жакшы сезсе болот. 60 жашка чейин кыймылдабаган адам дагы 60 жаштан кийин машыкса, ошол калыбына келтирсе болот. Да, мына сиздерге дагы бир мына нерсени айтып коелу. 90го чыгып 9-мастерге ученик болуп кириптир. 90 жашта деле баштаса. 90 жашта, бирок 9-мастерге ученик болуп кириптир. Ошондуктан ийгиликтин эрте кечи болбойт. Жашагандан кийин, адам баласы өмүрү болгондон кийин өзүн жакшы сезип шайыр болуу эч кимге тоскоолдук болбойт. Жакшы болсо болот, жаман жагы болбойт. Ошондуктан басуу, чуркоо, көнүгүүлөр сунуштайбыз 60тан жогоркуларга дагы. Өзүнүн дозировкалары бар. Өзүнүн методу бар. Жеңилден оорго, кыйнабастан, азаздан оңойдон кыйынга карай жасаса боло берет. 60тан жогоркуларда. Дем алуунун туура ыкмалары тууралуу айтып берсеңиз, алардын ден соолукка кандай пайдасы бар жана күнүмдүк жашоодо кайсы дем алуучу көнүгүүлөрдү сунуштайсыз? Дем алуунун эң негизги нерсеси өпкө орган организмди кычкылтек менен байытат да. Өпкөдө 5-7 литр кычкылтек болушу мүмкүн. Илим далилдеп атат. Бирок аны машыгуунун негизинде 15 литрге чейин жеткизсе болот деп айттык да. Канча кычкылтек көп болгон сайын, мисалы өзүңүздөр билесиздер, ар кыл возраст эле адамдар сууда чөмүлөт. Суунун астында кээ бирлер узак тура берет, кээ бирлер тез эле чыгып кетет. Бул өпкөдөгү кычкылтектин сапасынын негизинде. Ошондуктан дем алуунун 4 түрү бар. Мен сунуштаймын, күндө эртең менен дем алыш керек. Өпкөнү кычкылтекке байытыш керек. 4 дем алуу бар. Бул дем алууларды ылдыйкы, ич менен дем алуу, кабырга менен дем алуу, далы менен дем алуу, анан бириктирүү. Ушинтип 4 ыкма болот дем алуу. Ошо 4 ыкма менен машыкканда өпкө керилет шаарга окшоп. Ал жерде кычкылтек көбөйөт. Кычкылтек көп болгондо организм иши жөндөмдүү жогорулайт. Полный организм кычкылтек менен камсыз болот. Анан жакшы иштейт. Анан өзүн жакшы сезет.
Азыр өзүңүз күнүгө эртең менен күнүгө жасайсыз да, ата. Ошол эртең мененки машыгуулардын ден соолукка кандай пайдасы бар экенин айтып берсеңиз, эмне үчүн эртең менен обедте же кечинде жасаса болбойбу дегендей. Мына эртең менен адам баласы турганда эле иштин сапаты жогорулаш үчүн дагы адамдын настроениясы болуш керек да. Анын кыймыл аракети болуш керек. Ушулардын баарына өбөлгө түзө турган эртең мененки физиология. Өзү куунак сезип, өзүн жакшы сезсе, настроениясы жакшы болот. Ишти жакшы жасайт, сапаттуу жасайт. Бирөө менен урушуп кетпейт. Бирөө кыйкырып атса дагы жини келип кетпейт. Балансировка болот. Ошондуктан эртең мененки көнүгүүнү баардыгыңыздарга сунуштайм. Эластичность пайда болот. Травмадан качат, кокусуктардан качат. Организмде эластичность пайда болот. Сынып кетпейт. Ооба, азыр чоң адамдар мисалы жыгып калса, Эртең менен жап кетип атып, эгерде неме болбосо сынып калышы мүмкүн ал. Физиология жасаган адам ал жерден томолонуп, же бир нерсе болуп өтүп кетет. Иштеп жүргөндө жолу эластичность пайда болот организмдечи. Булчуңдар кызыйт. Нервный психологический өзгөчөлүктөр болот. Өпкөлөр иштейт. Ошон үчүн эртең менен физиология пайдалуу. Тибет көнүгүүсүн 21 жолу айланганда колду көтөрүп саат жебеси менен. Мына колум иш тарап, ысыгым чымырап, мындай талганда. Ошол тибет көнүгүүсү 21ге жеткенден кийин сиз организмиңизде быжырап энергия жүрүп атканын сезесиз. Энергия жүрө баштайт. Энергия бүт денеде. 12 меридианда. Бүт денеде энергия жүрөт. Меники пока мындай болуп эле. Эми ал ар бир көнүгүү ар кыл меридианды ойготот да. Ал тибет көнүгүүнүн бир көнүгүүсү. Андайдан 6 көнүгүү бар. 6 жерди кызытат. Ошон үчүн эртең менен көнүгүү өтө жакшы. Мен сиздерге сунуштайм. Эртең менен көнүгүү сөзсүз аткарыш керек. Себеби айттым, ар бир адам өзүнө инвестиция кылыш керек, өзүнүн организмине инвестиция кылыш керек. Кызытыш керек, эластичке жеткириш керек, иштөө жөндөмдүн жогорулатыш керек. Пайда бул эртең мененки машыгуу. Денени кызытуу. Ар кыл методдор менен. Даостук көнүгүүлөр, тибеттик көнүгүүлөр. Азыр адамдар өзүн сүйүү деп өзүнө көңүл бөлүш керек десе эле салонго барып жасанып, аялдарда мисалы анан тамактын эң жакшысын жеп, көп жеп алып, ушундай кылышат да, иш кылгысы келсе кечке кыймылдабай жатып алып, ошолорго өзүн сүйүү, чыныгы өзүн сүйүү кандай болот? Эмне айтып элеңиз? Мына мисалы закаливание деп коет. Чыныгы өзүн сүйүү адам өзүнүн организмин ар кыл шартка даярдоо. Ар кыл шартта даярдоону негизин закаливание деп коет. Чыңоо. Күн менен чыңаса болот. Суу менен чыңаса болот. Мисалы, Россияда группа Маржей деп коет. Январда сууга түшүшөт. Кандай пайдасы бар? Бул организмге мисалы 19-жылы коронавирусте иммунитет көтөрүш керек демедиби? Ооба. Мына уже сууга түшүү адамдын иммунитетин көтөрөт. Муздак сууга даярдануу. Бул муздак суу менен закаливать этүү бул жайдан башталат. Азыркы мезгилде. Азыр как раз жайдан башталат. Күнүнө жасайт. Бир убакытта. Ал кышын, жазын ар күнү 360 күндө ар кыл температура болот, өзүңүздөр билесиздер. Ошого өзүн даярдайт. Муздак суу менен закаливать этүү өтө пайдалуу. Азыркы учурда адамдардын кыймыл аракети кыйла азайып калды да. Бул ден соолукка кандай таасир берет? Көрүүчүлөргө Мына азыр жашоо кыймылды көбөйтүү боюнча кандай кеңеш берет элеңиз? Азыр негизинен специфика работа. Интернетте отурушат, компьютерде отурушат адам баласы. 24 саат болсо, онун көп убактысын бир эле позада отурушу мүмкүн да. Же көз көрүшү мүмкүн. Же бел бүкүрөйүп калышы мүмкүн. Же кыймылдабастан эле ушундай отурушу мүмкүн бир канча саат. Адам баласында бир канча миңдеген бужуңдар бар да. Менин сунуштарым ошол бир эле жерде напряжение боло бербестен ар кандай булчуңдарга көнүгүү жасаганда ошондо баланс болуп адам баласы өзүнүн сезүүсү жакшы боло баштайт да. Ошондуктан көнүгүүлөрдө иштебеген, же болбосо көп иштеген жерлерди алаксытуу да. Мисалы шофёрлор только отурат, караңыздар. Поварлар туруп. Поварлар тике турат, бутта турат. Алган жерлер ончо иштебейт. Варикоздор чыгып кетет.
Көрдүңүздөрбү? Ошону кичине убакыт болсо дагы 10 секунд, 1 минут, 2 минут башка немелерди, органдарды иштетип койсок, скрут минутка, скрут пауза, башка көнүгүүлөр, өпкөнү көнүгүү, дем алыш көнүгүүлөр, ошо менен кичине алаксытып, өзүбүзгө ошо адаптировать этсек, ошо көнүгүүлөрдүн жасап, организм туруктуу болот да, узаараак жашашка. А биз онтпесек, организм мисалы темирлер туруп ийилип кетип атпайбы? А бизди омурткабыз кармайт да. Үчүн омурткага көнүгүүлөрдү беребиз, покой, нервке көнүгүүлөрдү беребиз, покойду. Башка органдарды кыймылдатыш керек да. Балансировка кылыш керек. Азыр биринчи адам, мисалы жөнөкөй адам келип ошо покой көнүгүүсүн кыла албай атат да. Адына качкан, сабакта качкандар дагы омуртканы бошоттун, кантип бошотобуз деп түшүнбөй атышат. Туура. Муну бир канча жолу кайта керек. Повторение матучения деген ошодон чыккан. Кайталай бериш керек, жасай бериш керек. Бузулуп кетеби? Кайра кире бер. Бир канча минутта. Бузулуп кеттиби? Кайра башынан кире бер. Кайталоонун негизинде анан өзү автоматизация болуп башкарылып кетет. Адам баласынын организми ошондой жаралган. Кыжаат болуштун кереги жок. Себага үйрөнүш керек да. Адаптировать этиш керек да. Бул адам баласынын организми. Аны көнүгүүлөр менен байытыш керек, жасатыш керек, автоматизацияга жетиш керек. Кайра кайталаш керек. Анан өзүнө келип калат. Бир эле күндө мисалы үйдө кирпич, бир кирпич, эки кирпич болуп үй курулат. Ошого окшоп чыдаш керек, убакыт кетириш керек, көнүгүүлөрдү кайталаш керек. Анан баардыгы пайда болот. Закаливание тууралуу айтып берсеңиз, аны кантип баштоо керек, жана организмге кандай пайдасы бар? Закаливанияда айтып берсеңиз. Мисалы, ден соолукту чыңоонун жолдору бар. Абада, күндө, сууда ден соолукту чыгашыбыз мүмкүн да. Мисалы, бизде 4 мезгил бар. 360 күн бар. Бул ден соолукту чыгаганда ар бир күн систематично жасалыш керек да. Анан калыптанат. Bir gün жасап, 10 gün жасабай койсо болбойт. Буну 360 gün болсо, 360 gün, 4 мезгил болсо, 4 мезгилде жасаш керек. Бир убакытта аткарылыш керек. Убагы дагы маанилүү. Убагы дагы маанилүү. Себеби ошого мына Павловду карагыла. Ученый Павлов рефлекторный немени жараткан. Рефлекс бир убакытка көнөт. Көндүрүш керек. Мезгил болсо дагы ошол сөзсүз жасалыш керек. Жазда дагы, жайда дагы, күздө дагы, кышта дагы. Анан кийин адам организми закаливание пайда болот. Чыңалат. Постоянно, регулярно аткарылыш керек. Ошол мезгилдерде температура дагы ар кыл болот. Ошого адам ырктанат, үйрөнөт. Закаливание ден соолукту чыңоонун жолдору ушундай. Күнүгө, ар мезгилде, ар дайым ошого көндүрүш керек да. Көпчүлүгү эле стресс, депрессиянан шашып жашашат да, убактысы жок. Бир күн жасабай калып, же 2 күн жасабай калып, кайра баштап, ушундай неме болгондорго кантип жасаш керек? Если кокусунан калып калса, бизде той топурлар көп, человеческий факторлор болуп калат да, кээде ошондо токтоп калса кайтып улантып кетиш керек кайра. Мындай да, бир күн болуп калса, мындай да, ошол убакытта жасабай калышы мүмкүн. Бирок 24 саат бар да. Жасап коюш керек. Жасап коюш керек да, сөзсүзчү. Ансыз болбойт. Мен сунуштайм, мен анча врачтардан сураганмын. Алар 3 күндө, 1 жумада жасап койсоң ошо калыбыңда каласың деген, ал андай болбойт экен да. Мен өзүм жасап көрдүм да. Болбойт экен андай. Мына машыгууларды эле черезден башкансың го, ошол да болбойбу анда? Жок, бул дозировкага баалык да. Мисалы, биз сунуштаган нерсе ар кыл возрастта өзүнүн формасын кармоо. Кээ бирөөлөр спортивный результат көрсөтүү болот. Алардын айырмасы бар да. Адам баласынын организми 3 кыл түрдө даярдашы мүмкүн да. Спортсмен, же болбосо профессиональный спортсмен, же болбосо жөнөкөй эле оздоровительный. Биз сунуштаган нерсе оздоровительный да. Ар кыл жашта, ар кыл мезгилде. Биздикинин айырмасы ошол. Биз сунуштаган методдун айырмасы ошондой. Биздики оздоровительный. Ар кыл жаш өзгөчөлүк, ар кыл пол
Бул бала, кыз бала, аял, киши ошолорго сунушталат. Биздин көнүгүүлөр методдор ошолорго ыңгайлашылат. Ошо сабактар боюнча кичине маалымат бере кетсеңиз, качан башталат, онлайн өтүп эле, оффлайнбы, сизге кантип байланышса болот? Мына бизде мага кайрылса болот, биздин менеджерге кайрылсаңыздар болот. Номерлер, телефондорду калтырып коебуз. Менеджер Жыпаргүл, Куранбек кызы Жыпаргүл. Суроолор болсо Женали Куранбек мага дарегиме жөнөтсөңүздөр болот. Ошолордун телефондорду калтырып коебуз. Сурооңуздар, башка нерселер болсо ошо кайрылсаңыздар болот. Бизде машыгуунун түрлөрү онлайн болот. Мына бир поток бүтүп, эми экинчи потокту 15-июндан кийин баштайбыз. Каалоочуларга жазыласыздар. Ошол метод 3 күндүк, 5 күндүк, 7 күндүк, 10 күндүк кылып көнүгүүлөрдү сунуштайбыз. Үйдө отуруп эле өзүңүздөрчө эле жазсаңыздар болот. Кайсы жерде болсоңуздар дагы. Кайсы возрастта болсоңуздар дагы, кайсы полдо болсоңуздар дагы. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошондой көнүгүүлөрдүн жыйнактарын сунуштайбыз сиздерге. Маек бергениңиз үчүн рахмат. Соолукта болуңуз. Ушул убакыттан пайдаланып угуучуларга сунуштаймын. Бүгүнкү күндөн ден соолугуңузга аракеттенип баштаңыз, ал сиздин биринчи кадамыңыз, биринчи ийгилигиңиз болот. Ар бириңиздерге ошону каалайм. Өзүңүздөрдү ойлоңуздар, өзүңүздөрдү сыйлаңыздар. Өзүңүздөрдүн келечегиңиздер, үй бүлөңүздөрдүн келечеги өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ошондуктан биринчи кадамды таштаңыздар, машыгууну баштаңыздар. Сиздерге ушуну сунуштайм.